Колдун негизги 5 манжа болуп, ар кандай кол аракети 5 манжасыз бүтпөйт. Сынчылык 5 манжаны бармак, сөймөй, ортон, аты жок, чыпалак деп атаган. Ар бир манжанын өзүнчө кызматы болгондон бөлөк, манжалар өз ара шайкештүү аракет жасоо менен ийкемдүү, кармоо, чымчуу, тыюу, учтоо жумуштарын аткарган. Мында бармак бардык манжаларды ийгерип, шайкештирип башкарып тургандыктан баш бармак аталган. Ошого бармак көрсөтүү эң жакшы жарайт деген маанинин жаңсаган тил болгонго жараган. Сынчылык ургаачылардын манжаларга шакек салуу салтын жарашык гана катары карабай, шакек салган ургаачынын жашоосун ар кайсыл манжасына салганынан жооруй алган. Шакекти кыздар тек үйлөнгөн кезде оболу энеси ортон колго салып бакытка алаган. Ортон колго шакек салуу биринчиден башы бош эмес, кайындаган жери бар, энчилегени, күйөөсү бар дегени белги болсо, экинчиден жашоосу бакубат, бактылуу экенин туюнтканын белги болгон. Ал сөймөйгө шакек салганы байкек турмуштун үстүндө күйөөсү менен жашап жатканынын белгиси катары каралган. Ал баш бармакка шакек салуунун дүйнөсү ашып ташып, агарып өгөрүп жубай менен тең жашап турган ургаачынын белгиси катары жорулган. Ал аты жокко шакек салуу жесир, күйөөсү жок экенин белгиси болгон. Ал эми чыпалакка шакек салынганы ургаачынын турмушта абдан жабыр тарткан, кыйналып жашап жаткандыгынын белгиси болгон. Ушул шакек салынуу ургаачылардын жашоонун айттырбай баяндаган белгиси гана болбой, кыргыздардын шакек салынуу түшүнүгүн камтып, салттык каада болуп улутка жалпылашкан. Ырымы: 5 колду оозго салса береке кетет деген ырымы болуп, балдардын 5 колун оозуна салуусун тыйган. Ал ымыркай баланын колун, муштумун оозуна салып соруп жатуусун жакшылыкка, баланын келечеги ырыскылуу болотко жоруп жөн койгон. Манжаларды балдарга маш кылуу максатында кол басып, манжа жууп, баш бармак бадал иймек, сөймөй, ортон оймок оюучу иймек, аты жок, кичинекей бөпөлөй чыпалак деп балага манжа ойноткон.